Дагы бир ирет эскертүүбүз термин таңшоола программасы. Биз көп узатпай сөздү коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Бизде бүгүн конокто ырчы Алымкул Мамбарбаев. Саламатсызбы? Кутмандаңар менен. Агабыздын атын айтканда эле, маданияттын мыкты кызматкери Турбаева, белгилүү Музаман тобунун солисти Турбаев деп дароо эле Турбаев деп коебуз. Көрөрмандарыбыз билип алды болуш керек. 2015-жылы бокс боюнча да бир жүрдү эле деп. Кандайсыз Алымкул ака, келиңиз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолуктарыңыз жакшы, чыгармачылык? Бар жакшы. Чыгармачылыкта күз башталганда сиздерде дагы сезон башталдыбы же тескерисинче жайлата эле? Азыр сезон жок эле болуп калды окшойт. Орозо учурунда эле жотуктообуз, андан кийин сезон болгондо кандай? Тойдун сезонун айтып атасыңар да. Негизи эле чыгармачылыкта кайсы учурда эс алуу негизи болбойт. Болбош керек да. Бирок баягы творческий кризис деп коет го. Бир моментте ошондой нерселер болот. Жазайын десең ыры жок. Ырдайын десең дагы такыр таппайсың. Чыкпай коет го эч нерсе. Ошондой учурлар болот. Негизи бир аз эс алыш керек болот. Ошол кезде бир аз эс алыш керек эмес. Адреналин болуш керек. Бир нерсе болуш керек да. Жок, кээ бир ырчылар эс алып алат экен да. Эс алгандар билбейм. Бир аз алыстай түшүп, алыстай түшкөндө көртүлүккө кирип кетесиң да. Анан көрөк чыгармачылык бул өтө деле чарчата турган нерсе эмес, мындай айткандачы. Наоборот, чыныгы чыгармачылык адам мындай рахат алып, ошондон наоборот ошол нерсеге жолобой калса, алыстап калса, куса болуп кайра негизи эметиш керек да. Чарчаш керек да. Биз эми колубуздан баягы оор жумуш баягы неме эле жерге оторуп башка кылып келбегенден кийин бизди Кудай Таалам ушундай кылып талант берип коюптур кичине. Ошол менен гана иштеш керек да. Учурдагы чыгармачылыгыбызда болуп жаткан жаңылыктар? Азыр учурда мурдагыдай эле ошол Мураталы Күрөңкеев атындагы музыка училищада мугалим болуп иштейм. Анан жеке өзүмдүн чыгармачылыгым боюнча азыр жеке өзүмдүн обондорумду жаздырып атам. Мурда уялчу элем. Кичине карап көрсө жаздырыш керек экен да. Уяла турган эмне бар эле? Эми мындай да. Баягы эч нерсени билбей келген кишини кой берүүсең монтип келет да. Анан башында ошентип келесиң, анан окуйсуң, баягы эго ичиңде жарлайын деп турган эголоруң кичине акырындап билим алган сайын, окуган сайын, мындай турбайбы? Чыгарма деген мындай болот турбайбы? Он деген тигиндей болуп турбайбы? Кой, биздики болбойт экен деп, баягы өзүңдө кыса баштайт экенсиң да. Анан ошентип жүрдүм бир 10 жылча жүрдүм кармап. Андан кийин салыштырып көрдүм. Кудайга шүгүр эле жазат экенбиз негизи. 10 жыл көп болгон жокпу? Жок, 10 жыл мен топ менен 10 жыл билинген жок. Студент күндөрүм ичинде өттү. Музаман менен 10 жылдан ашты, 13 жыл болду деп быйыл. Анан жеке өзүмдүн ырларымды чыгарып, баягы калтырыш керек экен да. Тескерисинче Музаман тобу көбүрөөк баягы сизди көбүрөөк тааныйт болуш керек э? Музаман тобундагы Алымкул деп. Ооба. Себеби биринчи ошол Музаман тобу менен көрүндүк да. Музаман тобунда жанагы семиз бала деп айтат да. Музаман топ менен иштеген менен жеке чыгармачылыкта иштегендин айырмасы, анан ийгиликтери же болбосо баягы бир аз минус жактары да коесузбу? Ошол боюнча. Минус жактарын деле айта албайм. Топ менен иштегенде биздин өтө деле минус жактары жок. Бизде да, себеби үчөөбүз тең бир окуганбыз, бир чогуу жашаганбыз, бири-бирибиздин кыял жорукту билебиз. Кимге кайсыры жагарын, кандай оон жагарын, кимдин вкусу кандай экенин да. Мондай ыр болот экен, мондай ыр бар. Ырдайлы. Билем да, мисалы мен айкөөнө кайсыры жагарын. Могу ырды сунуштасам өтөт деген сыяктуу. Өтө деле кыйынчылыгы жок. Башында баягы сарсануу боло берчү, мисалы мен ушундай эфирлерге, концерттерге барганда кечикпесек экен, тигинтсек экен деп элечи. Анан азыр сарсан деле болбойм. Мен барып жүрө берем, келип калышат да. Баары өзүнүн ордун билет да. Анан жеке өзүңдүккө болгондо өзүң каалагандай кыласың да. Ичиңде эмнени сурап атса ошону чыгарасың да.
башка жакта өзүмчүлдүк кыла албайсың. Жакшы. Ошондо сизге топ менен иштеген жакшыраак болот же өзүңүз жалгыз иштеген жакшыраак экен? Топ менен иштеген команда деген команда да баары бир. Команда деген команда, аякта идея көп. Бир баш жакшы, Сунуш эки баш көп. Ошондой да. Анан өзүң жалгыз кичине көбүрөөк ойлонуп калчу атайсың да. Музаман тобунда иштеп жүргөндө эми адамдардын көз карашы башка да, стилдери башкача болот. Баягы бир замандын адамдары, бирок ошол эле учурда көз караш башкача болушу мүмкүн. Демек кыйын болгон жок. Жок, ошол тараптан. Көз караш болгондо кандай? Бизге жаман көз караш болгон жок. Ошол азырга чейин деле жаман көз караш жок. Биздин жакшы көргөн адамдар көп. Рас, бизден орто муун, анан улуу муун аябай жакшы көрөт. Ошол бизде андай деле мындай бирдекелерди жазып, негатив жазып, анан тигиндей мындай боло элек, болбой эле койсун да. Алымкул Мамырбаевдин чыгармачылыктагы жеке принциптери кандай? Муну кылыш керек, муну кылбаш керек же болбосо? Менде принцип деле жок. Атылчу жерден атылып коюш керек да. Потому что айтат го, артисттер булар 101 же 99 болот деп. Эгер 100 болуп толук болгондо элестетем чыгып алып. Сахнага чыгып алып. 100 акыл эси 100% тунук эмелер аябай мындай жерсеге барбайт да. Алар аябай ой жүгүртүү, жиндүү болуп ушундай да. Биз ошон үчүн жаралганбыз да. Бизде деген эч кандай мындай бир критерий болбош керек. Болгону билим керек. Кичине мындай ары көздөй калам десең, ары көздөй бир ырларым мындай өзүңдүн салмак болот го. Ошол чыгармачылык чөйрөдө салмагын сактайм десең, сөзсүз түрдө билим керек, билим алыш керек. Билимсиз бул баягы булутка кирип чыккан эле күндөй да. Бат эле жок болот. Азыр элдин талабы таптакыр башка. Эл билет, эл бизден дагы күчтүү артист болуп калды да азыр. Ырдап атсаң, сенин фонограмма ырдап атканыңды билип деле мойтуп атыр деп. Молодец депчи. Бирок билет да. Анан кээде карап ойлонуп каласың да. Булар күчтүү артист элде да. Баарын байкап турат да. Көпчүлүктө мыкты меломандар элде бар. Эми ушул сиз негизи кайсы позицияны колдойсуз? Фонограмма же жандуу үн? Жандуу үнгө эчтеке жетпейт да. Эми фонограмма деген бул керек. Ушундай телевиденияда, жанагындай чоң-чоң шоулорду тартканда, эми ал жерде баягындай ар кандай технология бар. Ошол анча-мынча нюанстарды жеткирип бере албай калышы мүмкүн жандуу нерсе. Бирок мындай коомчулукта элге концерт бергенде, жеке концерттер, чыгармачылык кечелер, анан жанагындай ушундай бир чоң-чоң иш-чараларда мен ойлойм жандуу ырдаш керек. Себеби эл ошону күтөт да. Жандуу ырдаганда билбейм эмнеге адамдар көптөрү качат, жандуу ырдаганда болгон эмоцияң чыгат. Ошол ырда жакшы жашайсың да, анан өзүң састараны карап көрсөң, ырдап жандуу ырдагандан кийин ошол сага отурабы, отурбайбы билесиң да. Запись деген бул үн жазылган жерде кээ бирлер көрүп жүрөбүз да, кээ бирлер бир куплетти да концерт ырдап жазат, кээ бирлер трек менен жазат, ар бир сөздү бирден жазат, кээ бирлер такыр эле чыгып жазат да. Анан эми ошондой нерселерде жүрөк жок да. Жүрөк жок, эчтеке айта албайт, ичиндегисин чыгара албайт. Ошон үчүн алдабай эле көпчүлүк жерден, концерттерден азыр жакшы кылып койду. Дагы эме кылыш керек да, мындай. Курчутуш керек. Ошол эле жанагы той топурлардан биз аппаратурага шылтап атпайбызбы? Ал эме баягы орокчу ороктандай деп коет го. Ошондой эле болуп атат, бирок керек бул нерсе. Ушул нерсе болуш керек болчу, боло бериш керек. Себеби
Biz өсүш керек да. Жакшы, таланттуу ырчылар бизде аябай көп. Бирок ырдап чыкпайт да. Мындай бир көшөгөн артында өстөрү жеке баягы хобби катарында калып кеткен ырчылар көп да, бирок күчтүү ырчылар бар бизде. Анан көпчүлүгү ушинтип көңүлдөрү калып калган. Болбойт. Тияка барса да болбойт, бияка барса да болбойт. Алар таланттуу адамдар, чыныгы таланттуу адамдар, үйү жакшы ырдаган адамдар бар. Мондай кылып берип коесуңар деп сурана албайт да. Ошол жагынан аксайбыз да. Андай адамдар бизде Кыргызстанда өсүш кыйын, ачыгын айтканда. Кайсыл бир учурда сиздин жеке чыгармачылыгыңызда артта калган ушундай өзүңүз айткандай бир нерсе кылып берип коесуңарбы деген суроону айта албай бир чоңураак ийгиликтен же болбосо бир кичинекей ийгиликтен калып калган күн болду беле негизи? Көп эле болгон. Көп эле болгон. Бизде деген продюсер жок. Кандай ушундай бир колдоочу жок. Өзүбүз аракет кылып андай учурлар көп эле болгон. Карап эле туруп берчүбүз биз көп эле. Баягы териң калың болсо жакшы да. Карап эле туруп, бирок ошентип урунуп кагылып жүрүп, азыр көпчүлүк жерлерге мисалы өзүбүз кирип барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анткени ошентип жакшы көпүрө түзүп алганбыз. Эгер бул жакта сенин продюсер же болбосо дагы ушундай бир жаныңда алып жүргөн менеджер деп коебу, ушундай бир нерселер болсо, сен экинчи планда калып каласың да, ырчы. Ал дайыма өзү көпүрө түзөт, сен аркада турасың. Кийин ал болбой калса продюсер, сен калып каласың ошончо. Ошон үчүн продюсер менен иштеген ырчылар көпчүлүк учурда продюсер менен келишим бузулганда калып кетет да. Анткени ал силерди тааныбайт да. Ал просто келип манекен отуруп берет. Ошондой нерселер бар да. Ошон үчүн биз убагында көп эле жол болгонбуз. Эртең менен саат 10-до эфирге барып, кечки 10-го тартылган учурлар болгон. Себеби бүтөсүң народный артисттер, агалар бар, звездалар бар, алар тартылып кетиш керек. Алардын срочный иштери бар дегендей. Азыркы мендей деп койбойсуң. Ошондой. Онго бир жака барып калыш керек. Өтө деле жылдыз эмесмин, бирок ошондой учурлар болгон да. Мындай карап, азыр эстеп күлүп коермун. Анын баарын көрүш керек да. Анан дагы бир ушу күз мезгилинде көп ырчылар жеке чыгармачылыгын бир аз алыстай түшкөндөй да. Себеп дегенде бул нерсени дагы ала кетпесек болбойт. Ырчыларды ошол той бизнеси деп коебуз. Азыркы учурда жеке чыгармачылык, анан жумуш, тескерисинче мугалимдик, анан жана ошондой эле шоу бизнес деп койсок, алып кетүү бир аз ооруга туруп атабы? Жок, мага оор деле эмес. Мен жумушка көнүп калгам. Ошол окууну бүткөндөн бери иштеп атканыма быйыл 10 жыл болду. Мугалим болуп. Меники көңүлүм ишелатат, эртең менен жумушка барыш керек, балдар күтөт. Аларга кадимкидей эле сабак. Азыркы учурда чыгармачылык шоу бизнес ат сонунда шоу бизнес деген. Шоуну да кошуп кетебиз. Шоу деп. Анан эми эч кандай тоскоолдугу жок. Азыр күзүндө көпчүлүк ырчылар тойго иштешет, кечкисин өзүнө кирешеси, азыркы ырчылардын кирешеси көпчүлүк ошол да. Мурдагыдай региондорду кыдырып концерт берген ырчылар аз. Региондорду кыдырсаң деле эл келбейт, потому что кече Жумабектин тоюнан көргөн да аларчынчы. Жумабектин тоюнан 4 саат ырдатканда мисалы да. Ошондой болуп калбоду. Азыр ырчылар мен мисалы бир ырчын уккум келсе, же болбосо айылдагы тиги Акматбек байке бир ырчын уккусу келсе, баласына той берет дагы Инстаграмга келип чакырып алат. Ооба. Ол үйдө чакырып атат мисалы да. Эч андай бир мурдагыдай бир кол жеткис эчтеке жок. Азыр баардыгы доступный болуп калды, баардыгын кылса болот. Бирок мен ойлойм, ушундай бир жакшы бир нерселерди программа түзүппү, бир ушундай же такыр анагы маданият үйү жок жерлер, ушундай жерлер бар да. Баары бир концерт менен тойдун айырмасы асман менен жер. Ушундай концерттерди бериш керек. Эл сагынат. Мурда биз бала кезде концерт көргөн элдер, артисттер таш менен уруп калачу да. Азыр элдер
ошол артист келсе меле сонун отуруп берет да. Бирок барган артист жок. Том культуралар бош. Ак эле чекчен апалар менен азыр иш чаралар бүтүп атат да. Башка ырчылар барбай калды. Себеби ал концертке ошончо команданы ээрчитип барып, анан чыгым кетирип, нерв болуп, уйкудан калгыча күндүз кечке уктап, кечинде барып, 2 тап уктап коюп, ошол жеңил болуп калды да. Бирок бул деле агым да. Өтүп кетет, бир учурда өтүп кетет. Анан башкача болот. Жеке чыгармачылык боюнча азыр меники токтобой эле. Азыр жаңы Элес деген кино тасмага саундтрек жаздык. Кудай буйрса, бир 2 күндө, 3 күндө чыгып калат. Премьерасы. Премьерасы. Той деп айтып калдык, ошол эле тойго акыркы жолу качан чакырдыңыз? Чакырдыңызбы же бардыңызбы? Жок, барып эми ырдаганга чакырышты. Мен күнүгө эле барам. Күнүгө эле. Күнүгө эле барам. Кече эле бардым. Ошол күнүгө эле барам. Менче бул өтө актуалдуу нерсе азыркы учурда. Ооба. Жеке үй бүлөлүү тарапка дагы, үй бүлө жакка дагы барып кетели, уруктууган айыл апа. Мен өзүм алар кандай жатат? Талаздан болом дейсиң. Талас облусунун Шекер айылынан болом, Кара Бура району. Азыркы Чыңгыз Айтматов району болуп калды. Үй бүлөм бар. Улуу кызым уже 2 класс болуп калды быйыл. Экинчи балам 2 жашка толуп калды. Келинчегим да ушул чыгармачылык азыр мага чейинки отурган Рыскелдинин группалашы да. Ошол актриса. Ошол чыгармачылык. Ошол үй бүлөбүз менен артисттербиз. Кызым менен балам менден ашат дегендей. Мен жогоруда сиз баягы өзүңүздүн эмоцияңызды чыгарып сүйлөп берип атсаңыз, мындай харизмадан байкап калдым да. Эмне үчүн актер жакка бир актер жакка бир кадам таштап көрдүңүз беле негизи? Негизи мен негизи актерскийге келгем 1 курста. Себеби баягы мен 9 класста ушул музыкалдык училищага окуйм десем үйдөгүлөр каршы болуп койгон да. Ой, чайкы барып эмне кыласың? Ким багат сени шаардан? Чындыгында шаардан ошондо эжем эле бар болчу, студенткеси. Байкем бар болчу. Ошентип калып кеттим. 11 класты бүтүп анан кийин тапшырсаң дагы ошол актер болууга тапшыр деди да. Ырчы болсоң эле бүттү деди. Кайра келесиң да таласынан фасолуң айдап карайсың деди. Анан келдим. Келсем ошол ал кезде искусство институт болчу. 119 кабинет. Биринчи эле киргенде 119 кабинет. Ошол жака кирсең, ошол жактан сен баягы собеседование деп коет. Киргенде сенин акыл эсиң нормально. Чындыгында биз чын эле келдиң, адашып келе калганда толтурат. Анан кээ бирлер балы жетпей келип калгандар көп. Эптеп бир жерге окуш керек да. Айлык баргандан көрөкчү. Анан ошентип келип калгандар көп. Анан киргизди, ырдатты, карады, бийлетти, этюд көрсөттүрдү. Анан даярданып келчи деп чыгарыйды кайрачы. Туй, өтпөй калдым окшойт дедим мен. Болбой калды окшойт. Эшикке чыктым да кеттим. Анан эстрадага тапшырба деген да. Анан барып Еврокомедияга тапшырсын да шака барып сүйлөшүп. Анан суббота күнү акыркы күн болчу прием документ. Байкемди алдан бир барып келели. Келсем ошол кезде приемный документ приемдо эме отурган Дасел турда эле отурган экен. Эжекебиз. Ошол эжекеден документти кандай толтуруш сурап турула келип тапшырып калып эстрадага. Кийсем, эми чумдук. Биз баягы жан келгенде тоо болуп келесиң да. Анан улам бөксөрө баштайсың. Анан 1-2 жылдан кийин дөң болуп каласың. Анан эл менен эл болуп каласың да. Сенден башка эч ким ырдачыдай келесиң, ырдабачыдай келесиң да. Ушул жерде мен эле ырдасам деп. Анан эң көп тапшырат экенде эстрадага бир 40-50 баладай. Баары эле бирөө Дима Билан, бирөө Султан Садыралиев, чиркин айтым ушундук. Биз Бекбаруев болуп келгенбиз. Ушундай бир ар бир немелерди, ар ким өзүнүн сүйгөн ырчыларын келип ырдайт да. Ошентип анан актер болбой калгам. Эмне үчүн үйдөгүлөр каршы болгон? Эми билбейм эмнеге каршы болгонун. Менин эжелерим ырдайт, атам ырдайт.
атамдын карындаштары бүт мындай артисттер да. Убагында биздин Айылда Шекер элдик театр деген чоң театр болгон. Филармонияга чейин келип концерт беришип ушундай выступать эткен. Ошо Эшенкул Барпиев акейс ошолар менен чогуу ушта создавать этишкен да. Аябай чоң театр болгон. Анан эмнеге ушундай каршы болушту билбейм. Анан кийинки жанагы ар кандай нерселер боло берет го. Айылга барып артисттерге барса автобустун дөңгөлөктөрүн чечип кетип, ушундай нерселер болчу да. Терезесин талкалап кетип, бирде биз кичинек болчубуз, Айчүрөк Иманайлы эчебиз концерт берип барды. Детский билет менен кирип, эшикке чыксак автобустун 4 дөңгөлөгү жок. Ушинтип корболгучу окуй эле коюш десе керек да. Азыр эми адамдардын немеси кругозор деген өстү. Башка нерселерди көрүп атат. Телефон чыкты андан кийин. Азыр жакшы. Только иштеш керек. Бирок актёрчулукка болгон сүйүү дагы деле бар. Алдыңкы бар эми ал бүт айттыра турбайсың. Окууну бүтүп, мен жогорку окуу жайды бүтүп, анан кийин кайра училищеге тапшыргам да. Шилесиңер уша актер болуш үчүн. Кайра Кыргыз драмга кичинекей 9 класстын балдары менен кайра тапшыргам. Ошондо себеби ушул нерсени так окуш керек мындай бир. Себеби деген мен университетте эле окусам болмаганчы. Университетте мисалы теоретически көбүрөөк окутат да. Анан чоң сахна акта жок да. Чакан сахнада кичинекей зрительде ойнойсуң да. Мен ушунда каладым да, чоң сахнага окугум келди да. Себеби ал театрда мен Дем театрынын байкелери менен иштеп жүрүп, концерттерде иштеп жүрүп, театрда аябай мындай бир жакшы көрөм да. Ошол жакта жакынмын. Бирдеки осу эле театрга барып, ушулар менен сүйлөшүп отуруп, алар кичине салыштырмалуу аябай бай кишилер да. Жан дүйнөсү бай. Китепти көп окуган кишилер. Анан кызыгып барып жүр, анан кийин Назым Кенжеголович агай тапшыр деди. Сенде үн бар, бой бар. Ушундай кишилер керек театрга. Таза өпкөм көп калды да баягы жерден. Аны барып тапшырдым. Анан окуй алган жокмун да, калып кетти ошо. 1 жыл окудум. Замир Соронбаев агайдын курсуна баргам. 1 жыл окудум, анан кийин калды. Театрда театральныйда окугандан кийин ал жерде эртеден кечке иштеш керек да. Эртеден кечке аудиториядан сен чыкпайсың. Себеби ошондой эмени талап кылат ал эмгектечи. Анан мен университетте жумушта иштеп калдым. Барып келип спецке барып жүрдүм. Мен мага башка сабактар окучу эмесмин, себеби мен биякта окуп койгом да. Барып жүрдүм, анан кийин калып кетти да. Башка сырларды кийинки интервьюларга калтырат окшойбуз. Бизге бөлүнгөн убакыт да акырын соңуна келип калды. Келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Эмне дейбиз, эркин микрофон. Кутматтарыңыздар менен аман эсен кечеги шайлоону өткөрүп алдык. Дейги тынчтык болсун элибизде. Молчулук болсун, келе жаткан күз берекелүү болсун. Баарыбызга жакшы күндөрдөн буйрусун Кудай, силердин ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Кечеги боюнча сурап койсом болмок экен, Кечеги боюнча. Албетте тамаша. Ыраазычылык билдирели. Рахматыбызды айталы. Үчүн чоң рахмат. Биз болсо программабызды улантабыз, ардактуу көрөрмандар. Кыскача сюжет бар бизде. Андан кийин дал ушул биздин коногубуз Алымкул агабыздан бир сонун музыкалык чыгарма.